Саламатсыңар урматтуу окуучулар. Кыргызстандын жана дүйнөнүн тарыхы сабагы боюнча жазуу даректери деген теманы 5-класстын окуучулары менен биргеликте мен Мурзаев Сүйүнали талкуулайбыз. Сабактын максаты жазуу даректери жөнүндө маалымат алабыз. Жазуу даректери тарыхтын бир бөлүгү экендигин аңдап сезебиз. Жазуу даректерге аяр мамиле жасап, кийинки муунга өткөрүп берүү керектигин билебиз. Үй тапшырманы текшерүү максатында силерге суроолор жана тапшырмалар берилген. Бул жерде биринчисинде сүйлөмдү толуктайт экенбиз. Окуп чыгуу үчүн жана аткаруу үчүн 10 секунд убакыт берилет. Азаматсыңар балдар. Бул албетте археологиялык эстеликтер Баткен аймагындагы Айдеркен кыштагына жакын жайгашкан Селүңкүр, Нарын аймагындагы Унарча суусунун жээгинен, Текесекирик үңкүрүнөн, Ысык көлдөгү Тосор суусунун боюнан табылган. Экинчи суроо: Саймалуу таш сүрөт галереясы кайсы доорго таандык? Албетте бул коло дооруна таандык болчу. Жазуу даректери деген эмне? Ташка, чопого, жыгачка, папируска, кайын кабыгына, сөөккө, териге жана кагаз беттерине жазылган жазууларды жазуу даректери деп атайбыз. Жазуу даректерине ар кайсы мезгилде болгон окуялар камтылат. Адам баласы жазганды билбесе, ошол кездеги окуялар ооздон оозго ооз-эки түрдө гана айтылып келсе, анда бизге ата-бабаларыбыздын басып өткөн тарыхын тактоо абдан оор болот. Айрым элдер өз тарыхын ооз-эки түрүндө гана сактабастан жазып калтырууга аракеттенишкен. Алар болгон окуяларды ташка, чопого, жыгачка, папируска, кайын кабыгына, сөөккө, териге жана кагаз беттерине жазышкан. Жазуу даректери ар кайсы мезгилде жазылган жазуулар, уламыштар, документтер, каттар. Жазуу даректери эмнени баяндайт? Жазуу даректери бизге адам баласынын басып өткөн тарыхын баяндайт. Ата-бабаларыбыздын жасаган иштери, согушта көрсөткөн эрдиктери, жашоо турмуштары, чарбасы, кол өнөрчүлүгү, каада-салттары, урпактарга үрп-адаттары жана күнүмдүк тиричилиги жөнүндө маалыматтарды берет. Жазуу даректеринин жардамы аркылуу өткөн окуялар такталып, тарых жазылат. Жазуу даректериндеги кыргыздар тууралуу маалыматтар. Кытайда Сыма Цзян аттуу Кытай тарыхчысы жашаган. Ал Ши Цзи тарыхый жазмалар аттуу тарыхый эмгек жазган. Эмгегинде биздин заманга чейин 201-жылы Гянгундарды, Динлиндерди жана бир нече көз карандысыз урууларды хундар каратып алгандыгы жөнүндө баяндаган. Гянгундар деп кытайлар байыркы кыргыздарды атагандыгы тарыхта такталды. Кытай жазуу даректери боюнча биздин заманга чейин 3-кылымда эле кыргыздар жана Кыргызстандын ээлиги өкүм сүрүп, кыргыздар түрк тилдүү элдердин ичинен байыркыларынан экендиги маалымдалат. 6-7-кылымдарда
Кытайдын көптөгөн тарыхчылары менен саякатчылары 9-14 кылымдарда Кыргыз жергесин кыдырган араб, перс өлкөлөрүнүн саякатчылары жана соодагерлери кыргыздар тууралуу көп маалыматтарды жазып калтырышкан. Кыргыздардын каада-салттарын Кытай тарыхчылары төмөндөгүдөй сүрөттөшөт. Кыргыздар жашаган аймак жайында саздуу келет. Кышында кар калың жаайт. Алар бойлуу, сары чачтуу, көздөрү көк, жүздөрү албырган адамдар. Эркектери кулактарына тегерек сөйкө тагынып, мойнуна сүрөт чегип алышат. Жазуусу жана тили уйгурлардыкына аябай окшош. Мыйзамдары абдан катуу. Эгерде салгылашууда тоскоолдук кылса, элчилик кызматын аткара албаса, башкаруучуга туура эмес кеңеш берилсе, уурулук кылса, баш алынган. Темир тоодон Монголияга чейинки учу-кыйрына көз жеткис созулуп жаткан кеңири талаалардан боорунда жазуулар чегилген таш эстеликтерди кездештирүүгө болот. Ошол таштардан кыргыздар тууралуу жазуу даректери табылган. Анда кыргыздардын жол башчыларынын ысымдары, аскерлеринин саны көрсөтүлгөн, эрдиктери баяндалган. Ошентип, жазуу даректеринин тарыхты тактоодогу мааниси өтө чоң. Кыргыз жеринин кооздугу, байлыктары, шаарлары тууралуу жазылган тарыхый эмгектерде төмөндөгүдөй айтылат. Бул аймакта көп сандаган баалуу аң-терийлер, ак кайың, ошондой эле бычакка сап жасоочу бугулардын мүйүздөрү өндүрүлөт. Алардын башкаруучусу Кыргыз Хакан деп аталат. Ал эми Улуу Моголдор империясынын негиздөөчүсү Захреддин Бабур байыркы Ош шаары тууралуу Фергана аймагында абасынын жагымдуулугу жана тазалыгы боюнча Ошко теңдеш башка шаар жок деп суктануу менен жазган. Демек, балдар, силер үчүн атайын үйгө тапшырмасы бар. Ал жерде сөздөрдүн маанисин түшүндүргүлө. Жазуу даректери Гянгундар. Өзүңөрдү текшергиле. Жазуу даректери деген эмне? Жазуу даректери бизге эмнени баяндап берет? Жазуу даректеринде кыргыздар тууралуу маалыматтар барбы? Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Саламатта калгыла.